Ассаламу алейкум, мен каналымда көрүшүп жүрмүн. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Мен атым Искендер Шашеев, саясаттануучу, экономист. Акыркы 5-6 күндөр видеом чыкпай калган, анткени видеолорду монтаж кылып туруп чыгарсам, жаңы ушундай аябай роликтер, мындай көрүнүктүү, бирок өтө мындай ырайымсыз десек болот. Анткени ал жерден так согуш майданынан видеолор болчу, мисалы үчүн ошол Израилге Хезбалла партизандары кол салганы болчу ушул жерде, жана ошол Израилдин аскерлерине, танктарына, Меркава танкына атуулары, жана ошол Меркава танкынын күйүп кеткени, жана ошондой эле АКШга каршы коюлган видеолор бар болчу. Аяктан ошол аскерлерди кармоо жана башка ошол нерселер, самолетторду атышуу жана ракеталар менен атуу, жана Украина менен Орусиянын ортосундагы видеолор болчу. Украина тараптан, Орусия тараптан, Орусиянын кантип ушул украиналык дрондорго туруштук берип аткандыгы, фронтту жырып өткөндүгү, ал эми Украинанын ошол дрондорду колдонуп, өзгөчө ошол кардуу вампир жана Баба Яга деген дрондорду колдонуп, түнкү арада ошол Орусиянын позицияларын чоң минометтук снаряддар менен жардырганы. Ошол видеолор аябай мындай YouTube'нун саясатына жаккан жок. 3 сыйра тең чыгардым, 3-өн тең блоктоду YouTube. Анан ошо чечим кылдым, мейли анда бети менен эле видео жасай берейин деген чечим кылдым бүгүн. Анткени кызыктуу нерселер болуп атат. Бир видеону жаратыш өтө оор эле жумуш, бир 4-5 сааттан ашык өтүп кетет. Ал эми аны блоктош YouTube тарабынан бир 20 минуттун ичинде текшерет, анан 3-4 минуттан ичинде блоктойт да. Ошондой нерселер болуп кетти. Ошон үчүн алардын баарын эми X платформасынан табасыздар. Мен деген башка эле платформаларга чыгарбай эле коеюн, анткени страйктар келе берет экен башка платформадан деле. Ошол X платформасында ушундай эле Иран, Украина деп эле, Хезбалла деп, Израиль деп жазсаңар эле чыга берет ошол видеолор аябай көп ошол жерде. X бул мурунку Twitter, азыр Илон Маск сатып алган, жана ичиндеги цензураны өчүрүп салган да. Ал эми башка социалдык тармактардын баарында цензура ушундай. Ичине эле бирдемке десең же бирдемке көрсөтүп койсоң блок да. Ошон үчүн ушуга андан көрө мына бет менен чыгарсаң блок болбойт экен. Ошон үчүн улантайын бет менен чыгарган. Акыркы ушу 5 күнүн ичинде эң маанилүү нерселерди эле айтып кетейин. Ушул жуманын ичинде 29 марттан 5 апрелге чейин 33-37 күн өтүп кетти. Мындай согуш күндөрү Иран менен АКШнын ортосундагы. Бирок албетте АКШ аябай катуу мындай тыкыз Израилдин коалициясы менен кошо иштеп жатат. Бир нече ушундай эскалация болуп кетти, дипломатиялык ушундай кагылыштар болуп кетти. Эми израилдиктер бул операциясын арстандын ыркыраганы десе, америкалыктар бул деген болбогондой жин же болбогондой андай жин келүү деген ушундай атталышын коюлушту, Operation Epic Fury деп. Тилер болсо Roar Leon деп, израилдиктер. Ирандыктар дагы уулу убада 1, уулу убада 2, уулу убада 5 деп ушуну операцияларын атап атышат. Улантып атышат. Бул согуш эмгичекте болуп атат. Ушул 3-4 апрелде АКШнын F-15 деген истребители жок кылынды. Асмандан ушундай алар ылдый уча башташкандыктан көпчүлүк ошо Ирандын советтик же болбосо мурунку американдыктар алып берген, кийин алар өзү Бравар деп ракетасын жасашкан ички разработкалар да, мындай айтканда Кытайдын ракеталары да бар, Орусияныкы да бар, С-300, С-400 дегендер. Ошонун кытайдык даанасы дейт, ошол АКШ учактарынын жылуулугун байкаган ракетасы колдонулду деп айтылып жатат. Эми тастыктала элек бул маалымат жакшылап. Ошол Кытайдын ракетасынын жардамы менен F-15E модернизацияланган, жаңылатылган АКШнын учагын атып түшүрүштү. Аяктан албетте эки ушундай учакчы, эки пилоттон отурат аякка. Бирөөсүн Даматта табышты америкалык күчтөр, спецназдар. Экинчисин ошол 1,5 күн же болбосо 2 суткага чукул ушуну издеп жүрүштү. Анын акырында ага каршы дагы бүт ушул Ирак милициялары дагы, КСИРдин басичтери дагы издегенге киришкен. Ушул жерден америкалыктар бир эле убакта ошо 2 вертолет сокку урган тикучакты жоготушту деп айтылууда. Эми баягы ремонтко душар болот да алар. Анан албетте кошумча дагы ошо С-130 деген учакты окондурушуп, кумга кайра көтөрүлө алышпай
калтыргысы келбей ошо жардырып салышты, өртөп салышты спецназтары. Бир нече ушундай жүздөгөн, 200-дөгөн спецназ аскерлерин түшүрүптүр издегени. Ошо бүт атайын бригадалар авиациялык жакындап бараткан ирандык аскерлер жардырышыптыр ошол жерден бомбаларды таштап, ракеталар таштап. Акырындап ошо бир нече жолу колго түшкөн аз калган ал пилот жакындашкан аябай ирандык ошо ар кайсы күчтөр, Масидж милициясы. Бирок кармап алышкан жок. Албетте пилот эвакуация болду. Анан ошол жөнүндө дагы Дональд Трамп бүгүн жазып атат кечке. Бул албетте 4 апрелде болгон операция, атайын операция. Буну аябай мындай өзгөчө кыран операция деп атап атышат. Эми массалык маалымат каражаттар билесиңер да кимдики. Ошон үчүн ошол жерден ушундай болуп атышат. Формулировкалар аябай укмуш. Аябай татаал операция өткөрүштү. Албетте бир нече ушундай 10дон ашык учак колдонулду транспорттук учактарды арасында. Анан we got him деп Трамп да чыкты, өзүнүн Truth Social деген өзүлдүк социалдык тармагында, Трамптын өзүнүн жеке социалдык тармагы бар. Ошо ичинде өзүнүн ар кайсы сөздөрүн айта берет. Албетте анын сырттан эч ким кире албайт. Демократтар жана башка өлкөлөрдүн мүчөлөрү ал социалдык тармакка каттала албайт да эч бири. Албетте ошо тиг учактарды колдонушту. A-10 деген Thunderbolt деген бар, кинолордо көп көрсөтөт. Ушундай армиялык учак учуп келгенде аны дагы ПВОлор соккушту. Ал аябай мындай чоң көп соккуларды чыдап, акырында Ирандын чек арасынан чыгып, анан кайра түштү, бирок пилоту катапульта болду, аны куткарышты. Ошентип бул да учак бузулду. Ушинтип 2 учакты согуп түшүрдү деп айтса болот. Анан Израиль ошол жерден операцияга эч кандай тоскоолдук кылбаш үчүн соккуларды токтоткон болчу. Жана израилдик чалгындар, Массадтын спецназдары Ирандын жергесинде жүргөндөр алар да катышышыптыр айтуусу боюнча. Анан 5-апрелде Трамп дагы ультиматум айтты. 48 эле саат калтырам дейт силерге. Ушу бүт электростанцияңарды 7-апрелде эгерде ачпасаңар 48 саат берем дейт. Ормуз булуңун ачпасаңар бүт инфраструктураңарды талкалайм дейт. Биринчи электростанцияңарды, анан көпүрөңөрдү дейт. Ошол көпүрө боюнча да видео чыгарган болчу мурда күнү. Ал боюнча дагы блоктолду ушул видео, ошон үчүн сөз менен айтып берейин. Баарын интернеттен эле кеңили мол табасыздар да. Power plant day and bridge day and open fucking straight of you'll be living in hell деп англисчесинен айтып атат. Бул деген бир күнү көпүрөлөрдүн күнү болот дейт, экинчи күнү электростанциялардын күнү болот дейт. Анан биз деген жагы эле силердин инфраструктураңарды талкалай элек, сени талкалайбыз дейт. Анан албетте дагы кайра айтып атат. Жок, бирок алардын ошо Багерине намекать этип атат. Ирандын башчылары акырындап биз менен сүйлөшкөнгө чыгып атышат деп. Бирок ирандыктар жооп беришти. Анан Ирандын ошо расмий адамдар айтты. Бул максималисттик жана эч кандай акылга сыйбаган ультиматум дейт. Муну албетте биз деген аябай катаал жооп беребиз дейт. Мындан да жаман нерселерди, мындан да талкалоолорду убада кылабыз дейт. Ормуз булуңунун өлкөлөрүндө жана АКШнын армиясына. Анан Ормуз булуңу эч качан мурункудай болбойт дейт. Эми Ормуз булуңу Ирандын кармагында болот дейт. Эми силер Ормуз булуңун колдонуш үчүн Ирандан уруксат сурайсыздар деп айтып атат да. Анан албетте биз деген эч качан согушту токтотпойбуз дейт. Бир гана ошол АКШ биз тараптагы сөздөрдү угуп, биз койгон талаптарды аткарбаса дейт да. Ошентип анан ошол соккулар улантыла берди. АКШ менен Израиль нефтехимия заводун Мекшехирден жардырышты, көпүрөнү жардырышты Кардашырды. Анан албетте аскердик жана башка өндүрүштүк буталарга согуп атты. Эмгичекти Тегеранда жана жанында шаарларда. Иран дагы эле ошол ракеталарды атып атты. Дрондорду атып атты, Кувейтке атты, башка Ормуз булуңундагы мамлекеттерге атып атты. Жана токтоткон эмес аттакаларды. Анан кызыктуусу бул жолкусу ошо булуттар күчөп пайда болгондо Израилдин асманында жана Ирандын асманында булуттуу күндөр болду. Ошол булуттар Иранга аябай жардам берди. Анткени израилдиктер алардын атуучу унааларын таппай жатышты.
таппагандыктан албетте ошол ирандыктар кеңири ушуну колдонушту жана бул булуттар деген ушул хец же болбосо Iron Dome деген системаларын Израилдин жанакындай темир капкак системаларын жокко чыгарат экен, анткени булуттардын такыр көрүнбөйт экен эчтекеси. Ошол үчүн булуттар бул жолу ирандыктарга кызмат кылды десек болот. Пакистанга дагы ошол Аббас Аракчы кандайдыр бир Пезешкияндагы сөздөрдү айтты, рахматын айтышты. Албетте биз баягы сүйлөшүүлөрдү угуп атабыз, болуп атат. Пакистан бул улуу өлкө, сиздерге рахмат деп айтты, бирок баягы Ирансыз албетте бир да тынчтык ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзө албайсыңар дейт. Бирок ошол Пакистан, Мисир, Түркия жана башка өлкөлөр ушул жерден бул парз булуңунун өлкөлөрү жолугуп Ирансыз ушундай сүйлөшүүлөрдү айтып, жана 45 күндүк ушундай тыныгуу, согуштун тыныгуусун талкуулашыптыр, жана Америка ушундай сунуштарды айтышыптыр, жана ошол убакыттын ичинде дейт, толугу менен ошол ок атууларды токтотууга балким келишимге жетишебиз деп айтып жатышат. Трамп айтып атат, эртең ошо бүгүнкү күнү же эртеси күнү ошондой жакшы шанстар бар, тынчтык келишимге келиш. Аны көрөлү дейт, бирок Иран такыр макул өтөт, жок дейт. Сиздерге рахмат, Пакистан урматтуу, бирок биз азырынча эчтекеге барбайбыз дейт ушундай. Согуш уланып атат, миңдеген адамдар жарадар кайтыш болгон, АКШнын дагы адамдардын жарадары саны өсүп атат. Анан албетте ушул аябай катуу даярдык көрүп атат негидер, АКШ көп аскерлерди эмкичекти жыйнап атат. Эмкичекти десанттык корпус келди, 10 000 киши Парс булуңунун тегерегин тегеректеди. Ушундай эле кандайдыр бир жер операциясы даярдалып жатат деп айтып атат. Бир четтен бул баягы карта ойносу болсо керек, блеф деп коебу, алдамчылык, анткени коркутуу үчүн, үркүтүү үчүн да. Бирок чынын айтканда жеке ошо мен деген аскер маселелерин көптөн бери университеттин окугам. Биринчи мен билим дал ошол саясаттануу болгон, конфликтология, согуштар жана аскердик ушундай нерселер, мындай социалдык, саясий стабилдүүлүктү мен изилдегем. Ушул кезде ошондон бери мен байкап жүрөм, бир да мамлекет эч качан авиация менен жеңе албайт, жана ушундай чектелүү соккулар менен эч качан жеңе албайт. Бир да башка мамлекетти жеңиш үчүн же кандайдыр бир келишимге келиш үчүн, ошо түзүү же маселени радикалдуу түрдө чечиш үчүн, мисалы үчүн ошо Ирандагыдай баягы СИРге мүчө болгон калктын саны көп болгондуктан, жана ошол диндик, шиилик диндин ошол тарапкерлери көп болгондуктан, жана алар ислам революциясын дүйнө жүзүнө таратып атабыз дегендигинен мындай мамлекетте жеңиш мүмкүн эмес, туугандар. Ошон үчүн АКШ өзү эле түшүнүп атышат, булар бул жер операциясы керек, жер операциясынан болсо аябай көп кан төгүлөт. Эми жеңсе жеңеттир, бирок америкалыктарга ушул жерге, ушул тарапка 4-5 миллион киши керек. Армия биринчиден, аларда болсо 3 миллион азыркы кезде, жана бир регионго алар ошол 50 000, 100 000 кишини жибергени жатышат. Бул 50 000, 100 000 киши бул жерден аз нерсени чечет. Мунун жерден албетте жөнөкөй эле пехотинец керек да, бул жерге миллиондогон пехотинец керек. Мисалы үчүн Иранда 92 миллион киши жашайт. Анын ичинде ошол КСИРдин мүчөлөрү эле резервисттердин саны менен, милициянын саны менен 2 миллионго чейин жетет да. Албетте мындай режимдерди жок кылыш үчүн баягы союзниктер бир нече мамлекет жыйналып алып, Германияны, фашист Германия жеңгенде эле мындай согуш керек да. Ар бир шаарда, ар бир кычыкты, ар бир ушундай айылды басып алыш керек болот. Антпесе жеңиш такыр болбойт, анткени булар деген саны көп. Иранда ошол КСИРдин саны көп. Иранга каршы элдин саны андан да көп болсо дагы, ошол жалпы элдин арасынан күчтү колдонууга даяр болгон духу бар мындай адамдардын саны аз да. Ошон үчүн ички революцияга эч кандай үмүт деле жок. Мисалы үчүн АКШда болбош керек да. Ошон үчүн мисалы үчүн ушундай согуштарды жеңиш үчүн бул деген жер үстүндө операция кылган, мисалы үчүн украиндер азыр ага чечим таап атышат, кытайлыктар дагы. Алар деген темир аскерлер жасап атышат, автономдук. Мисалы үчүн ошо Украина тарабында бир ушундай автономдук дрон гусеница менен коштолгон шассисинде элестеткиле 45 күндө бир позицияны кармап туруптур да. Анан жарым жылга чейин кээ бир дрондор ушундай позицияларды кармап турат, жана ошо алдыга жылууларды камсыздап атышат да украиналык аскерлерге.
эгерде Украинанын экономикасы чоң болсо, алар деген ушундай дрондордон миллиондогон жасаган болсо, ошондо жеңгенге дагы жетишмек деп ойлойм. Дал ошондой эле Кытай ошону түшүнүп атат, ошон үчүн Кытай жанталашып аябай көп сандагы дрондорду, жер дрондорду жасатышат. АКШ ошонун баарын баягы Иранды жеңем десе, ушул Иранга жок дегенде ушул 4-5 миллион ушундай жер үстүндө жөрмөлөп алдыга жыла турчу дрондорду орнотсо, ошондо шанс болмок да. Бирок албетте муну кылмайынча аны кылыш үчүн бир топ убакыт керек, бир топ өндүрүштүк күчтөр керек. АКШда бул өндүрүш менен чоң маселе. Кытайда маселе жок болсо, Кытайда өндүрүлгөндү сатыш чоң маселе. АКШда өндүрүш чоң маселе да. Анан эгерде ошондой кандайдыр бир өндүрүш иштерди күчкө киргизбесе жана ошондой армияны жасабаса, АКШ жеңбейт. Андан эч бир гана ошондой лидерлерди издеп, лоялдык лидерлерди издеп, алардын келишимге даяр болгондугун эле эңсешет. Эгерде ошондой чыкса ирандыктардан, анда согуш токтосо болот да. Бирок глобалдык ислам революциясын, ошол шиилик ислам революциясын токтото алышпайт алар. Ирандыктар аябай көп акчаны ушул ислам революциясына кетирет. Мисалы үчүн жакында эле ушул Иран парламентинин бир өкүлү айтып атат, биз ушул 200 миллиондой кетирдик Японияда мусулманчылыкты кабыл алыш үчүн. Эмнеге бир эле адам Японияда ошо биз кетирген акчага мусулманчылыкка өтүп кетти, анысы дагы жапон эмес деп, ушундай кандайдыр бир өзүнүн ичи ара алар бири менен урушуп атышат. Анткени жалпысынан ушундай улемдердин кеңеши, ошо жогорку кеңеш Ирандыкы бүгүнкү күнү ушундай исламды таратуу революциясын, марксисттик, ленинисттик, коммунисттик революциясына окшош эле. Ленин айтчу дайыма революциялык өрттө дүйнө жүзү боюнча тарайт, жана бүт планета ошо кызыл болот, революция болот, жана акырындап ошо бүт жердин жүзүн баары коммунисттер болот деп айткан да. Булардык так ошондой эле, бирок булар шиилик версия, исламдык айтып атышат. Биз деген ошо мусулманчылыкты бүт дүйнөгө ушундай революция аркылуу таратабыз, ошон үчүн акчаларды каржылайлы, пресса каржыланат, даватчылар каржыланат, ошол атайын саясатчылар да каржыланат. Алар ошол акчаны алып, акырындап өз өлкөсүнө ушул шарттарды түзөт. Анан акырында ар бир өлкөдө, демократиялык өлкөдө шайлоочулардын саны шиилик мусулмандар чоң санда болот. Анан ушул революцияны биз жасайбыз деп, жана Аятолла Али Хаминейни бир кездерде жакын эле арада согуш башталарында аслында бүткүл дүйнөлүк ушул мусулманчылыктын жалпы лидери катары, башчысы катары ушундай жарыялашкан, жана ошо бүт өлкөлөргө айткан, силер деген ушуну кабыл аласыздар деп. Биздин ошол Аятолла бүт мусулманчылык дүйнөнүн лидери деп жарыялаган болчу да. Азыр эми болсо кичине ситуация башкачараак болуп калды, бирок кантсе дагы бул жолу мындай АКШнын албетте бул согушу бир гана Кытайды алсыратыш үчүн жардам берип атат. Анткени ошол ирандыктар алюминий чыгарган заводдорго сокту, ошо Бириккен Араб Эмираттарынын ичинде, жана ошол эле Сауд Аравиясындагы ошол логистикалык компанияларга, алюминий чыгарган мындай ишканаларга дагы согуп атат. Жана бул түзмө-түз Кытайга өндүрүштүгүнө, жогорку технологиядагы өндүрүшкө мындай балта чаап атат да. Көрсө бул деген согуш Америкалыктын экономикасынын көтөрүшүнө эле гана алып келет экен, жана Кытайдын алсырашына алып келет экен. Ал эми жалпы ушул парз болгон өлкөлөрүнүн ичиндеги капитал аябай топтолгон, ушул жерден ал капиталдын кайра дүйнө жүзүнө чачырашына алып келип жатат да. Ошон үчүн мындайдан чоң стратегиялык жактан алсак, АКШ бул жерден өзүнүн максаттарына жетти. Тактикалык жана жергиликтүү стратегия боюнча карасак, АКШ тактика тараптан жеңилет. Анткени стратегиялык жактан асманды колуна алып алды, бирок ошол толугу менен өзүнүн коюлган максатына жетпей калды да. Албетте жеңиштер жана тактикалык майданында жеңиштер АКШнын тарабында, аскердик авиация менен соккону жок кылганы, бирок жалпысынан эл аралык авторитет АКШныкы түштү. Анткени өзүнүн өнөктөштөрү коргой албай калды, биринчиден. Экинчиден, бүт европалык мамлекеттер каршы чыгып атат, жана ошо мисалы үчүн Макрон Иранды колдоп, ирандык кемелерге уруксат берилди Ормуз булугунан өткөндө. Трамп менен ошол Макрон бири-бири менен айтышып атат, базардагы баягы адамдардай болуп, катындарына тийишип бири-биринен мисалы үчүн. Анан албетте Европа мамлекеттери, Испания жана Франция ошо өз территориясына америкалык базаларын жайгаштырууга, же болбосо асмандан ошол жүктөрдү ташууга тыюу салды. Бул да Украинага сокту түзмө-түз. Жана АКШнын ошо Европага акырында айта баштады, Трамп биз деген
карым катнашыбыз бузулуп атат, силерди эч качан кечирбейбиз, унутпайбыз, биз НАТОдан чыгабыз деп атат да. НАТОдан чыксак анан бүт маселелерди өзүңөр чечкиле деп атат да АКШ. Ошол нерсеге алып барат, НАТОнун талкалашына алып келет, бирок экономикасы баары бир азайбайт да АКШныкы. АКШ өзүнүн максаттарына жетип атат, стратегиялык, экономикалык. Бирок авторитетин жоготот. Иран болсо тескерисинче өзүнүн авторитетин көтөрүп атат. Ичинде баягы ошол шииттик топтор аябай бекем. Бүгүнкү күнү жер операциясы масштабтуу болбосо, албетте Иранды жеңди деп жарыяласа болот да. Бирок бир сөз менен айтыш кыйын. Стратегиялык, экономикалык, глобалдык экономикалык жана глобалдык стратегиялык боюнча АКШ жеңип атат, Европа утулуп атат, Иран, Ормуз булуңдагы өлкөлөр утулуп атат. Ал эми тактикалык ушундай авторитет, дипломатия тараптан карасак, бул жерден АКШ утулуп атат, Иран утулуп атат, Ормуз булуңдагы мамлекеттер утулуп атат, Европа утулуп атат да, баары бир ушундай нерсе болот да. Ушундай, силердин пикириңер кандай? Мага өтө кызыктуу. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу, экономист. Эмки видеолордо көрүшкөнчө.